Assalamu alaikum tuğandarım, mınaki uşul 2 жылан кече күнү кабырдан чыкты. Кабырдан ушул кармалдык 2 жылан тең. Күрөк менен чапсак ташка тийген деп атат да, эч өлтүрө албай койдук муну. Ошол бакашка салып алдык. Абайлаңыздар туғандар. Кабырга барган сайын, күндөн сайын жакындап баратабыз Алланы. Эстейик Алланы, Аллага мактоолайлы, тооба кылайлы Аллага. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. İnternet желесінде тараған хабар кабырдан чыккан жылан тууралуу көптөгөн сөздөр болуп жатат. Адамдар аны интернет тармагына чыгарышып, Аллах Тааланын азабын катары көргөзүп, жана дагы сатыкка коюп, ушундай ой пикирлерди туудуруп жатат. Ошол тууралуу Куранда Аллах Таалам эмне дейт, бир карап көрөлүк. Фираун алейхилана ошол Муса алейхисаламды кууп келатканды баардыгыбыз билебиз. Ал Муса алейхисаламдын коому дарыядан, Нил дарыясынан өтүп кеткенден кийин артынан чабуул койгон Фираундун аскери жана өзү баардыгы сууда чөгүп, баардыгы өлгөнү анык. Ана ушулар тууралуу, алардын азабы тууралуу Аллах Таалам Гафир сүрөсүнүн 46-аятында мындай дейт. Аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим. Ан-нару ю'радуна алейха гудуван ва ашиян ва яума такумус-саату удхилу ала фирауна ашаддал азаб. Садакаллахул алийюл азим. Ан-нару тозок оту. Ю'радуна алейха ошол аскерге ошол аскердин баардыгына эртең менен жана кечки маал аларга көргөзүлүп турат. Тозок оту аларга көргөзүлүп турат. Тартуулап турулат. Сунушталып турат. Жана да кыямат күнү келген кезде алардын баардыгын Фираундун баардык үй бүлөсүн кошуп, аскерин кошуп, баардыгын эң катуу болгон азапка киргизилишет алар деген аятты карай турган болсок, бул жерде биз билебиз, сууда чөмүп кеткен адамдарды Аллах Таалам ошол кыяматка чейинки болгон алардын азабын сүрөттөп жатат. Аларга эртең менен кечки маал тозок оту көргөзүлүп, аларга ошол бара турган жери, анык болгон жерин көргөзүп турат. Бул бир азаптын түрү. Ал эми биз эгерде аны бир жыланга же дагы бир нерсеге чектеп кое турган болсок, ошол ашаддул азаптын эң күчтүүсү дегенде эң кичинекей, эң аз кылып койгон болобуз. Себеп дегенде Аллах Тааланын азабы бир жыланга чектелип калбайт, туугандарым. Себеп дегенде Аллах Тааланын азабы, Кудайдын азабын ал күндүн жүзүн нары кылсын, баарыбызды Аллах Таалам бейиштен орун берген адамдардан болойлук. Мындай азаптан Аллахым өзү сактаган болсун. Ал азапты бир жыланга чектеп коюшлук бул эң төмөн, эң эле болбой калды деген бир сөз болуп калат. Андыктан ал жыланды мен сунуштайт элем. Ошол кайсыл жерден кармаган болсо, ошол жерге алып барып кой берип салышын, жана дагы элге андай нерселер менен ой тудуруп, мындай нерсе болуп калат кыяматта барганда, же болбосо баягы кабырга барганда мындай нерселер болот деп айтышлыктын кажети жок. Аллах Таалам айтып атат, биз тозокту ошол бет маңдайына алып келип коюп коебуз деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып күнүнө эртең менен кечки маал бара турган жерин көргөзүп коюп атат. Ошол нерсенин өзү бул азаптын эң чоң экендигин дагы бир белгиси. Албетте бул чектелип калбайт, бул нерсеге дагы башка азаптын түрлөрү болот. Андыктан алардын баардыгын бирөөнө гана чектеп коюшлук биз туура эмес кылган болобуз. Ахиру давана анилхамдулиллахи роббил аламин.